Бул Зардалы айылындагы элеттиктер жасаган жалгыз аяк жол. Жергиликтүү жашоочулар жана мейманга барган жарандар ушул жол менен 15 чакырым жолду басып өтүшөт. Анан ушул жолду 1960-жылы салган чоң аталарыбыз. Мына ушул жалгыз аяк жол. Ага чейин ал бел. Ошол арчалардан кышын жазын ошонун каттап турушкан. Согуш мезгилинде эркектер баары согушка кетип, аялдар ушу 20-15 кило, 20 кило буудайды көтөрүп ошо Сарталага жеткирип турушкан да ошол. Учурда Зардалы айылында жалпы 20 түтүн жашайт. Жаз мезгили келип, жыйын терим башталганда 100 түтүнгө чейин көбөйөт. Бул жерде жашаган жашоочулар негизден мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенип, жүгөрү жана жаңгактарды эгишет. Анан бул жерде коз жаратылыш, таза аба, таза суу. 600 жыл жашаган өрүк бар мына талаада азыр бул жакта. Бул жерде бир алмурут бар. Bunun негизги себеби şu органикалык жашоодо Зардалыда. Ата-бабаларыбыз азырга чейин. Кыргызстанда эң биринчи органик айыл şu Зардалы айыл аталган. Эч кандай химикат колдонбойбуз, жанаң органикалык жерсемиштер менен мөмө жемиштер, тамак аштарды өндүрөбүз. Зардалы айылы түзүлгөндөн баштап электр жарыгы жетпей, жашоочулар көнүп да калышкан. Айылда башталгыч класстагы окуучулар үчүн бир билим берүү мекемеси бар. Анда 2 мугалим жана 7 окуучу билим алат. Атайын предметтик мугалимдердин жетишсиздигинен улам балдар англис жана орус тилиндеги сабакты окушпайт. Бул жерде ошол начальный боюнча эле сабак окутулат. Анан орус тил, англис тил мугалимибиз декретке чыгып кеткениге байланыштуу азырынча мугалим жок. Ал сабактарды өзүңүздөр бересиздерби? Жок, предметти болгон. Ошол англис тилчи мугалим болсо алабыз. Азырынча жок. Белгилей кетсек, 2025-жылы Зардалы айылына чейин бир тилкелүү жолдун курулушу башталарын өлкө башчысы Садыр Жапаров билдирген. Анда мамлекеттин коопсуздугу үчүн унаа жолу зарыл экендиги айтылган. Андан сырткары жолдун четтерине каршы тараптан келген унааларды өткөрүүгө чөнтөкчөлөр курулары да белгиленген. Толбай Бурканбеков, Белек Мусаев, Ош ТВ.